Саламатсыңарбы? Бул Макс, таныш койгула. 6 айлык уйку сурап болтурат. Кызы менен атасы магазинге кирип кетишти. Ит менен киргенге болбойт. Ошон үчүн экөөбүз олтурабыз. Менин атым Насиба. Биз Австралияда жашайбыз. Менин келгеним 12 жыл кетип атат. Ошол мен өзүмдүн блогумду алып барайын деп чечтим. Башында блогер болом деген деле ой жок болчу. Анан классташтар, туугандар, дайыма эле курсташтар видео салчы деп сурагандан баарына кайра жибергенден аябай убакыт көп кетет экен. Ошого мен Facebook менен Instagram ала бара баштагам. Анан Instagram'дан көбүрөөк окушат экен эмнегедир. Ошон үчүн менин Instagram'дагы, YouTube'дагы никнейм атым Кыргыз Lady in Australia. Кыргыз айым Австралия деп аталат. Катталыңыздар, сураныч. Азыр бизде Австралияда сезон тескери кыш мезгили болуп эсептелет. Бирок биздин монакей карап койгула. Кар жабайт. Азыр биз бир соода борборуна келгенбиз. Өзүбүз Central Coast деген Тынч океандын жээгинде жүрөбүз. Ошол биздин суда кар жаабайт. Голубые горы деп коет. Көгүлтүр тоолор, Blue Mountains. Ошол жактан ары жагында кар жайт. Анча-мынча жерлерде. Мен келгенден бери 1-2 эле мөндүр жааган. Кар жаганын көрө элекмин биздин айыл жакта. Ошол туугандар, биринчи видеом ушундай. Каникул мезгилинде мен айткандай, буга чейин айтып кеткен бир канча жолу биз жаныбарларды карап, анан биз жаныбарларды карап берсек, үй ээлери үйүн анча-мынча тамактарын таштап кетишет. Анткени арзан болот. Анткени каникул мезгилинде бир жака барып үйдү өзүң жалдап алайын десең аябай кымбат болот. Эң жок дегенде эле бир күнүнө, бир түнүнө 250-300дөн башталат. Анан биз кээде бир жомалап, бизде кышындасы бул жерде жайкы каникул болот. Ошондо кээде айлап да кетип калабыз. Анан ошол бир токойлордун, суунун жээгинде болгонсу деп ошондой үй бүлө менен таанышканга аракет кылабыз. Facebook'та бир канча группалар бар. Алар кантип тандашат билбейм. Менимче үй бүлөлөргө, жаш балдар болгонго көбүрөөк ишеним болот окшойт. Ошол 3 жылдан бери ушуну менен алектенебиз. Анан дагы башка информациялар башка жолу. Чоң рахмат көңүл бурганыңар үчүн. Жазылып жана бизге колдоо көрсөтүп койсоңор, биз чоң ыраазы болобуз. Дагы көп нерселерди Австралиядан чагылтканга аракет кылам. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, дайыма сак бололу, жакшы жүргүлө.